Мен телевизор талкалаганды жакшы көрөм. Эски телевизорларды, анткени алар тез майдаланып калат. COVID-19 пандемиясы башталгандан бери ачуусун көзөмөлдөй албай, сар санаага жана депрессияга баткандардын саны өстү. Эксперттер муну пандемиянын көлөкөсү деп атап жатат. Жинди чыгаруу бөлмөсүнө кош келиңиздер. Бейсбол таяктар бар, балталар бар. Бул бөлмөнүн ичиндеги буюмдардын баарын уруп талкаласа болот. Йоханнесбургда бир бизнесмен адамдарга ачуусун же желин чыгарып алууга жардам берүүнүн эң сонун жолун таптым деп ойлойт. Көптөр мага ачуум келип жатат, стресс болуп жатам, чарчадым, мындан тазадым деп айтат. Мындай адамдар көп. Ковид башталганына 1 жыл болду, оор болду. Мен өзүм, менин жакындарым, досторум баардыгы кыйналды. Көптөр ичинен бук болуп кыйналып жатат. Ошондуктан мен үчүн бул жинди чыгаруу бөлмөсү өтө керек болду. Ичимдеги бугумду чыгарып алганга жардам берет. Стресс менен алпурушууда жинди чыгаруу бөлмөсү туура ыкмабы? Мындай ыкманын жаман жагы бар. Бул жини чукул адамдардын ачуусун күчөтүп коет. Бул утурумдук. Бир нерсени талкалап жиниңди чыгарсаң, ошол маал деле өзүңдү жакшы сезесиң. Ал эми көйгөйдү чечпейт, сезим кайра келет. Жинди чыгаруу ыкмалары стресс, депрессия жана сарсанага батуу сыяктуу көйгөйлөр менен алпурушууда туура эмес ыкма экени түшүнүктүү болду. Бирок бир аз кызыктуу көрүнөт экен. Ошондуктан бир жолу кылып көрөйүн деп чечтим. Пандемия, карантин учурунда ар кимге ар түрдүү нерселер ойго келип жатканы жалган эмес.